Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракату достор, туғандар, қандайсыздар, жақсысыздарбы? Ушул 2 айда туткан розоңуздар кабыл болсун, кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Мен буга чейин эсиңиздерде болсо сборду жаңы баштаганда $50,000 деп чыгарганмын. Анткени биз ошо келип пересадка костный-мост жасатабыз, ошол жетиштүү деп ойлогонбуз. Бирок келип бул жактан ПТК-дан өтүп, врачтын, дарыгердин консультациясын алгандан кийин билдик. Биринчи балама радиотерапия жасалып, андан кийин пересадка костный мозг, андан кийин иммунотерапия жасалыш керек экен. Азыркы учурда Кудайга шүгүр радиотерапиядан өтүп пересадка костный мозг жасалып жаткан учуру. Ал деген бул жака катетер порт коюп, жүлүн чучук деп коет экен, ошол жактан канды алат экен дагы. Азыркы учурда канды алып обработка кылып атат, анан бир жума химиотерапия берип, андан кийин канды кайра куят экен. Бирок процедура аябай оор экен, Кудайым буйруса балам жеңил көтөрүп кыйналбай өтүп алса экен деген ниетте турабыз. Бул нерселер жасалып бүткөндөн кийин иммунотерапия жасалыш керек экен. Мен буга чейин $200,000 керек деп аттым эле, бирок ошол иммунотерапияга деп аткам да, иммунотерапия бул аябай кымбат процедура болот экен. Анын бир эле флакону керектүү, бир эле дары €7,100 болот экен. $200,000 деп аткандыгымдын себеби буга чейин бул жерде дарыланып жаткан кичинекей энебиз бар эле. Ошолдун ата-энесине $200,000 деп айтышыптыр, 4 курс болот деп. Бирок бул иммунотерапиядагы баланын ошол мезгилдеги абалына, салмагына, жашына, ошо баланын көлөмүнө карап берилет экен. Менин балам ал баладан чоңураак болгондугу үчүн ал энебизге 4 курс берилсе, менин балама 5 курс берилет экен. Жана бир курста 5 флакон болот экен да. Эми элестетсеңиздер, €7,100 бир эле курска 5 флакон болгондо €35,500 болсо, ал долларга $40,000 болуп кетет экен. Бир курсу 15 күн болгондо ооруканада жатышы менен $50,000-55,000 болуп калат экен да, бир эле курсучу. Ошодон 5 курс болгондо уже $250,000 болуп кетет. Ошондуктан мен балама $200,000ден да көп акча керек экен чындыгындачы. Азыркы учурда биздин топтолгон буга чейинки топтолгон акчалар $70,000 болуптур. Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун бардыгыңыздарга, сиздердин жардамыңыздар менен. Ал $70,000ден $50,000 буга чейинки процедураларга кетет экен. Ошолорду жаап берсе, бир $20,000 ашат экен, Кудай буйруса. Ошол акчаны бириктирип, ошол акчаны кошуп, мындан ары сбор кылып кетем деген үмүттө турамын. Бүгүн Кудай буйруса билет алдым, Кыргызстанга учам. Азыр ниетимде ушу Бишкекте Ошто сбор иштерин жүргүзөйүн деген ниетте бара жатамын, Аллага тобокел кылып. Балким Алланын каалоосу менен, Алла кааласа бардык нерсе жеңил, өзүңүздөр билесиздер. Алланын казынасы кенен, балким ушул аракетибизден майнап чыгып, көпчүлүк көп түкүрсө көл болот дейт. Керектүү сумма балким бат эле чогулуп калат бардык Алладан. Ошондой ниет менен кетип атабыз. Буга чейин дагы ошо аябай мындай келгенде чындыгында чыгым аябай көп болот экен, баягы билинбей эле чыгымдар кете берет экен да. Мисалы радиотерапия эле $4,000 болду. ПТК $600, консультация врача $200, бир эле анализи $550 болду. Генетический анализ деп коет экен. Пересадка костный мозг $28,000 болду. Анын ичинде көрүнбөгөн чыгымдар боло берет экен. Мисалы тишин караттык эле, пересадка кылганда тишти сөзсүз караш керек экен да. Тишин каратсак, ал тиши өзү эле $2,500 болду. Анан дагы эми азыр ооруканага жатканына 2 жумадай болуп калды. Буйруса ошо 1 ай жатат, анан 1 айдан чыккандан кийин дагы 1 ай көрүнүп турат экен да. Ошо 2 айдай буйруса Турцияда болсо, анан ортосунда бир аз убакыт беребиз деди. Иммунотерапияга чейин бир аз эс алдырыш керек баланын организмин, анан кайра баштайбыз деди. Азыркы жагдай ушундай достор. Кудайым буйруса мен кийим кечемди салып Бишкекке чыгынып атам азыр. Ошо чыгаардын алдында көбү буга чейин жазды эле. Отчетуң берип кой, кандай болуп атат, эмне иштер жүрүп атат деп, ошол тууралуу сиздерге маалымат берип коеюн деп чечтим. Ошо маалыматты бергенче достор, сиздерден суранарым, биз ушу барып иш чара жүргүзсөк, колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды берип, ушу маалыматтарыбызды элдерге жеткирип, көмөк көрсөтүп коюңуздар. Ушу бош болуп мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо келип бериңиздер. Ушу келип жөн эле карааныңыздарды көрсөтүп турсаңыздар аябай бизге чоң жардам болот, бир күч кубат болот. Буга чейин деле ушу Инстаграмдан көбү жазды, кел жардам беребиз, ооба колдон келишинче туруп беребиз деп аябай ыраазы болуп, мындай күч кубат болот экен да. Бул билинбеген мен аябай күч кубат болот экен, ыраазы болуп калдым. Кудайым буйруса Аллага тобокел кылып ишенип эле кеттим, ушу кыргыз элим жалгыз калтырбайт деп. Буга чейин деле ошо жардамыңыздарды берип келдиңиздер, bundan ары да токтотпойсуздар деген ишенимдемин. Мындай абал эч кимге келбесин, эч бир адамга келбесин мындай абал. Бул оор чындыгындачы, Алла сактасын. Азыр бул жакка мисалы Турцияга келгенде көрдүк, бул биз жаткан ооруканада деле кыргыздар көп да чындыгында.
биз ошо 2 күндө бир ошо кыргыздарды байкап калам, байкап учурашып, аларга да колдон келишинче жардам берип, мындай дем күч берип, эми азыр менен эч кимге акчалай жардам бере албагандыктан сөз менен болсо да дем күч бергенге аракет кылып жатабыз. Бирок эми өзүңүздөр билесиздер, эркек киши чөксө анда чатак да, ошо чөкпөгөн эле аракетин көрүп атабыз. Ошо сиздердин чөкпө, күчтүү бол деген сөздөрүңүздөр бир топ жардам берип атат. Ушундай достор, ошо жалпы жыйынтык, буга чейинки жыйынтык ошо Кудайым буйруса $70,000 чогулуптур. Алла ыраазы болсун. Мындан ары да ошо $250,000 да керек экен, эми чогулуп калат иншалла чогулуп калат деген ишенимдебиз. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Ошо туткан розоңуздар кабыл болсун. Кудайым буйруса ошо Кыргызстанда көрүшөбүз. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар.